Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күнжүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Бүгүнкү чыгарылышта 2 марттагы күч органдары менен митингчилердин кагылышуусунан 22 киши жабыр тартты. Уюштуруучуларга айып тагылууда. Бишкекте каравандын ижарачылары митингге чыгышты. Соодагерлер эмнеге нааразы? 3,5 миң долларлык маяна. Кыргызстандын жарандарын Жапонияга ишке орноштуруу макулдашылды. Аракетке берекет, таштак жерден пайда тапкан тоң токой чарбасы тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Экологиялык, экономикалык жана социалдык жактан дагы колдоо десек болот. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо митингин уюштургандарга бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү айыбы тагылууда. Шектүүлөрдүн арасында Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы экс-депутат Каныбек Осмоналиев бар. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аны менен кошо дагы бир уюштуруучу камакка алынганы белгилүү болду, бирок анын аты жөнү айтыла элек. Күч органдары менен митингчилердин кагылышуусунан улам 22 киши жабыр тартканы айтылууда. Ал эми мэрия митингден кийинки башаламандыкта келтирилген чыгымдарды эсептөө менен алек. Темага Чынара Нурсеитова токтолот. Ала Тоо аянтындагы Садыр Жапаровду колдоо митингинен кийин тазалыктын кызматкерлери түн ичинде таштандыларды чогултуп, аянтты жууп кетишти. Жалпысынан 25 кызматкер 2 техника менен иштеп, 1 тонна акыр-чикир чыгарышкан. Башаламандык учурунда күч кызматкерлери менен митингчилер бири-бирине таш аткылашкан Орозбеков көчөсү да бүгүн таң эрте менен кече эч нерсе болбогондой таза экен. Бирок бул көчөдө жайгашкан кафе, ресторандардын ээлери тарткан чыгымдарын эсептеп жатышат. Кече тамактануучу жайлардын терезелери жана ошол жерде иштеген кызматкерлердин унааларынын айнектери талкаланган. Чайканалардын биринин официанты Нурлан Мамытовдун айтымында, милиция элди таратып жаткан учурда залда 20дай киши болгон. Алар ызы-чууну көрүп, дүрбөлөңгө түшкөндүктөн эшикти ичинен бекитип тынчтандырууга аракет кылдык дейт окуянын күбөсү. Вчера примерно 6:30 со стороны площади нахлынула толпа людей. 18:30га чукул ак үй жактан адамдардын жалданган тобу бул жака чуркап өтүштү. Аркасынан эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери иттери менен кууп келишти. Анан митингчилер аларды карай таш ыргытып атышты. Ошондо чоң таш бул терезеге тийип сынып калды. Милициядан 3-4 киши ошол таштарды терип алып, кайра өздөрүнө ыргытышканын да көрдүм. Жетиге чукул тартип сакчылары митингчилерди Москва көчөсүнө чейин сүрүп чыгышты. Күч менен таркатылган митингден кийин медициналык жардам сурап ооруканаларга 22 адам кайрылган. Алардын 19 күч кызматкерлери, 3-өө жарандар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 21 киши алгачкы жардамды алгандан кийин дароо эле үйдө дарыланууга чыгарылган. Баарынын абалы канааттандырарлык деп бааланып жатат. Улуттук госпитальга 3 киши кайрылган. Бүгүнкү күндө ал жакта да 1 киши жатат. Ал дагы күч органдарынын кишиси, баш мээси чайкалып жана мойнунан бир аз жаракат алып түшкөн. Бүгүнкү күндө состояниясы стабилдүү, керектүү дарыланууну алып атат. Ал эми бир кысмы улуттук госпитальга түшкөн кыз резина октон төшүнө тийип ошондон жабыркаган. Ушиб, анан кийин гематома менен түшкөн. Ал кыз дагы кечинде состояниясы стабилдүү болчу, үйүнө амбулатордук дарыланууга кеткен. Ал эми милиция митингден кийин массалык башаламандыкка жол берген 166 кишини кармады. Ички иштер министрлиги алардын 162си тактоо аныктоо иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгенин маалымдоодо. Окуя бирдиктүү реестрге жазык кодексинин массалык башаламандык беренесинин негизинде катталып, камакта калтырылган 4 кишиге карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 264 беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүштери башталды. Мунун алдында УКМК Жогорку кеңештин экс-депутаты митингдин уюштуруучусу Каныбек Осмоналиевди абактагы саясатчынын агасы Сабыр Жапаровду кармап кеткени белгилүү болгон. Аларга коопсуздук комитети бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптагууда. Шектүүлөр азыр УКМКнын тергөө абагында. Тынч башталып, кагылышуу
менен аяктаган саясатчыны колдоо акциясын үчүнчү күчтөр пайдаланып кетти дейт саясаттануучу Айданбек Акматов. Анын айтымында Атамбаевдик режимдин курмандыгына айланган мурдагы депутатту бошотууну талап кылган митинг негиздүү өткөн. Бирок акцияга чогулгандар ак үйдү көздөп чуркаган жаман адаттан алыс болуусу керек эле дейт ал. Албетте өлкөдө кырдаалды курчутуп бийликти кулатууну көздөгөн күчтөр белгилүү. Алар Атамбаевдин тарапкерлери, ошонун Атамбаевдар аябай өч алууга кызыктар болуп даяр турушат. Алар эптеп эле ушу башаламан болсо экен, бийликти кулатса экен деген ал айдан ачык, ал түшүнүктүү нерсе. Бийлик дагы ошого жараша бир айрым маалыматтарга караганда ар кандай жактардан өзүнүн күчтөрдү, спортсмендерди топтогон деген маалыматтар бар. Бирок кечээки кагылышууда алар жөнүндө маалымат чыкпады. Бирок бийлик дагы өзүнүн даярдыгын көргөндүгү ошо тартип коргоо органдары аркылуу булардын бардыгы көрүндү. Деги эле бизде коомдо мындай бир коомубуздун бир бөлүгүндө бар, башаламандык болсо, анан биз мародёрлук кылсак деген дагы адамдар бар. Белгилей кетсек, Борбордук аянтта 2 мартта Садыр Жапаровду колдоо митинги өтөрүү тууралуу билдирүү мэрияга Каныбек Осмоналиевдин атынан түшкөн. Ал кечээки нааразылык акциясында модераторлук кызматты аткарды. 48 саатка камакка алынган мурдагы депутаттын баш коргоо чарасы эртең сотто каралаары күтүлүүдө. Чынара Нурсейитова, Тилек Жуматаев, New TV. Укук коргоочу жана жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облустук башкармалыгында сурак берип чыкты. Токтонасыров атайын кызматтын өкүлдөрү аны 2 сааттан ашык кармап отурушканын, Бишкектеги митингге байланыштуу суроолорду бергенин айтты. Ал акцияга байкоочу катары гана катышканын билдирип, эч кайсы саясий топторго тиешеси жоктугун, эч кандай кылмыш кылбаганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ өткөн Садыр Жапаровду колдоо митингин таркаткан милициянын аракетине оң баа берди. Бул тууралуу ал бүгүн өлкөнүн экономикалык коопсуздук маселелери боюнча бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда чакан курамда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Өлкө башчы мамлекеттик бийлик өлкөнүн экономикалык коопсуздугун бекемдеп, жарандардын тынч жашоосун камсыз кылууга милдеттүү экенин баса белгиледи. Кечээ милиция кызматкерлери өздөрүнүн милдеттерин толук кандуу аткарышты. Алар шаардыктардын тынч жашоого болгон укугун коргоп, шаардагы тартипти камсыз кылышты. Мамлекет башчысы катары дагы бир жолу кайталап айтам, коомдогу тынчтык баарынан жогору турат. Бардык маселелер укуктук талаада чечилет. Ультиматум тили кабыл алынбайт. Өлкөдө мыйзамдуулук сакталышы керек, деди президент. Өлкө башчы бүгүн 3 мартта кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Президент өз кайрылуусунда желек ар бир жарандын мекенге болгон атуулук сезимин чагылдырып турган символ экенин, тууда кыргыз элинин биримдиги, жалпы мекендештердин ынтымагы чагылдырылганын белгиледи. Манас бабабыздан бери сакталып, муундан муунга өтүп келаткан кызыл туубуздун бийикте желбиреп турушун камсыз кылуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Аталардын таберигин аздектеп сактап, туу астында бирге чогуу болушубуз абзел. Биздин сыймыгыбыз болгон кызыл туубуз ачык асманда желбиреп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Бишкекте Кыргызстандын мамлекеттик туу күнү белгиленди. Иш-чара мамлекеттик символдун 28 жылдыгына карата уюштурулду. Жарандарды майрамы менен мэр Азиз Сурахматов, Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Абиров жана мэриянын тийиштүү кызматтарынын жетекчилери куттуктады. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мамлекеттик желеги 1992 жылы 3 мартта жогорку кеңеш тарабынан бекитилип, 1 жолу 5 мартта өкмөт үйүнүн имаратына илинген. Туудагы 40 нурун тегиз чачыраткан күн жарык жашоону, чексиз айкөлдүктү жана түбөлүктүүлүктү туюнтат. Авторлору Сабыр Иптар уулу, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Бишкек шаарындагы караван соода борборунун сатуучулары тынчтык митингине чыгышты. Алар аталган соода борбор сатууга коюлганын айтып, ага каршы чыгышууда. Анткени караван сатылса, 1,5 миң кызматкер жумушсуз калат. Алар учурунда Нариман Түлеевден $3000 депозит төлөп ижарага отурушкан. Кийинчерээк Түлеевдердин конфискацияланган мүлктөрү мамлекеттин эсебине өткөн. Андан бери мамлекеттик казынага караван соода борборунун ижарачыларынан жылына 74 миллион сом түшөт. Теманы Адина Досумбетова улантат.
Бишкектеги караван соода борборунун сатылышына каршы болгон жүздөгөн адам митингге чыкты. Алар аталган соода борбору сатылса, 1,5 миңдей ижарачы жумушсуз калат дешет. Ошондуктан бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, каравандын мурдагыдай тартипте иштей берүүсүн суранышты. Акчабыз жок. Бул жерди сатып алган үчүнбүз биз үйлөрүбүздү кредитке койгонбуз. Бул жерде 1500 аял иштейт. 1500 аялдын 2ден балдары болгондо да бардык аялдардын күйөөлөрү жок бул жерде. Болса bir 500'ün olsa 1000'din güyösü yok. Bardığı üylerin kreditke koyup koyuşkan. Kreditlerimizi kim төлөйт? Biz de alsa bizim baldarı student kiçineke детсатта. Содагерлер каравандын мурдагы ээси Нариман Тулеевден ар бир соодаянчага $3000 депозит төлөп ижарага отурушкан. Кийинчерээк Тулеевдин конфискацияланган мүлктөрү мамлекеттин эсебине өткөн. Андан бери мамлекеттик казынага аталган соода борбордун ижарачыларынан жылына 70 миллион сомдой каражат түшөт. Ал эми мамлекеттик мүлк фонду соодагерлердин кооптонуусуна негиз жок деп билдиришти. 2018-жылы мамлекеттик мүлктөрдү электрондук сатуу аркылуу ижарага берүү боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Анын негизинде мамлекеттик соода борборлору аукцион аркылуу сатылышы керек. Ага азыркы ижарачылар да катыша алат. Митинг кылыштын кереги жок болчу. Булар кишилер күтүп турсаңар болмок. Өкмөттөн мен экономдон лист согласования түзүп, ар бир министрликтерге согласование өтүп атышат. Жакында анын жыйынтыгы чыгат. Ызылдап чыгып неме кылган туура эмес. Биз жардам берип, бул биздики мүлк мамлекеттик ишканасынын объектилери негизинен конфискация болгон имуществолор да. Анан ошого бизди караван соода борборун ошол токтомдон чыгарып бергиле деп өтүнүш жасаганбыз. Профсоюз комитети бизге кат жазган. Биз ФУГИге жаздык. ФУГИ Минэкономго, министерствого жазышкан. Ошол иш жүрүп жатат азыр. Эгер ал ишке ашып калса, караван соода борбору мурдагы эле договорлорун узартып беребиз. Ошол боюнча иштей беришет. Нариман Тулеевке мындан 10 жылдай мурун Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Бишкектин Ленин райондук жана шаардык сотторунун 2013 жылдагы, жогорку соттун 2015 жылдын 30 ноябрындагы токтомдору менен Тулеевдин караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлкүн жана 20 чакты автоунаасын мамлекетке чегөрүү каралган. Имараттын ичиндеги ижарачылар менен түзүлгөн келишимдер мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилген. Адина Досумбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Былтыр эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмгек рыногунун маалыматтык системасын ишке киргизип, кийинчерээк Занятость Чекит KG веб порталы иштетип баштаган. Бул жумушсуздар жана жумуш берүүчүлөр үчүн электрондук аянт. Ал бүгүнкү күндө түндүк системасына кошулганын социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева билдирди. Азыркы кезде эмгек рыногунун маалыматтык системасы өлкө боюнча жумушсуздар тууралуу маалыматтын баарын санариптештирген. Ага катталуу үчүн өзүңүз министрликтин жергиликтүү бөлүмүнө кайрылып, паспорт, эмгек китепчеси жана окугандыгы тууралуу документ ала барышыңыз керек. Сегодня у нас все данные услуги. Иш менен камсыз кылуу жаатындагы мыйзамга ылайык жумушсуздук боюнча каттоого туруш үчүн 3 эле документ зарыл. Бул адамды тастыктаган паспорт, эмгек китепчеси жана билим деңгээлин аныктаган документ. Башка тактамаларды алып келгиле деп биздин райондук бөлүмдүн кызматкерлери жарандарды эч жака жөнөтпөйт. Кыргызстандын 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандары Жапонияга жумушка орношо алат. Миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борбору Жапониянын Relationship Co Ltd компаниясы менен кыргызстандыктарга жумуш берүү боюнча келишим түздү. Агалай кыргызстандыктарда Окинава аралындагы туристтик жайларда тейлөө тармагына ишке орношууга мүмкүнчүлүк бар. Мекендештер ал жакта иштеп калса $2,000 $3,500 чейин маяна алат. Жумуш берүүчүлөрдүн талаптары кандай? Алдыдагы материалда. Бегмай Аматова 21 жашта. Жумуш издеп Бишкек шаарындагы бир канча мекемелерге барган. Бирок алардын биринчи талабы иш тажрыйбасын сурайт экен. Жумушка орношо албаган соң акыры чет өлкөлүк жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүүнү ойлоно баштаган. Я искала здесь работу. Мен Бишкектен жумуш издегениме көп болду. Өзүмө ылайыктуу иш таппай жатам. Азыр окуйм, сырттан окуу бөлүмүнө которулуп, чет өлкөгө барып иштеп келсемби деп жатам. Анткени мага туризм тармагында иштеген жагат. Бул багытта
тажрыйба топтойн деген ниеттемин. Бирок Кыргызстанда биринчи эле тажрыйбаң канча жыл дейт. Ошон үчүн 1 жылдай бекер иштеп тажрыйба топтоого туура келет экен. Борбордон ылайыктуу иш чыккан жок. Же жумуш берүүчүлөргө мен туура келген жокмун, же алардын шарты мага ылайык эмес. Меня не устраивали, возможно, заработная плата или... Бегмай сыяктуу иш издеп жүргөндөргө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандын жарандары эми Жапонияга жумушка орношо алат. Миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борбору жапониялык компания менен жумуш берүү боюнча келишим түздү. Ага ылайык биздин мекендештерди туристтик жайларда тейлөө тармагына ишке орноштурууга мүмкүнчүлүк бар. Маяна $2000 $3500 чейин. Биздин жарандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө ылайык жогорку деңгээлде маянага жумушка орношууга шарт түзөбүз деген ойдо иш жүзүн ашырып атабыз. Андан сырткары дагы биздин жарандарга ал жерде тосуп алуу боюнча, жатакана берүү боюнча дагы, социалдык жактан камсыздоо боюнча дагы мыйзамдарына ылайык жумуш берүүчүнүн милдеттенмелери такталган. Эмгек келишиминде Жапон мамлекетинин мыйзамына ылайык биздин жарандарга эмгек жагынан дагы Жапон жарандары бирдей эле укукка ээ. Социалдык жактан дагы дем алуу боюнча айлык маяналар менен бардыгы тең. Теңсиздик жок ал жерде. Бүгүнкү күндө биздин борбор тарабынан жапон тилин билем, Жапонияга барам деген жарандар боюнча тизмегин тактап атабыз. Андан кийинки курстары боюнча биздин жапон өнүктөшүбүз уюштуруп бергенден кийин биз курстарга жолдойбуз. Жапониялык компаниялардын талаптарына ылайык жапон тилин билген 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандар ишке алынат. Тил билбегендер курстан окуп жапон тилин өздөштүрүшү керек. Андан соң компаниянын өкүлдөрү менен аңгемелешүүнүн негизинде тандоо болот. Сынактан өткөн кыргызстандыктарга жумуш берүүчүлөр авиабилетин алып берип, жатакана жана башка керектүү шарттар менен камсыздай турганы белгилүү болду. Азыркы учурда Кыргызстанда жумушсуздардын саны 156 миңден ашат. Эмгек рыногунда талаптуу кесиптер ошо тейлөө тармагы, официант, бармен, азыр сулуулук жагында көптөгөн адистиктер керектүүлөт, ошолор аябай керектүүлүү болуп тастыкталды. Курулуш жагында, IT тармагында дагы кесиптер талап болууда. Ал эми Чүй областында көрүндү экономисттер, юристтер, финансы тармагындагылар тилекке каршы жумушсуздар көп, бирок алар өз орду кесиби боюнча жумуш табууга кыйындык экени көрсөтүлдү. Миграция кызматынан билдиришкендей, алдыда Жапон компаниясынын өкүлдөрү Бишкекке келип, айрым маселелер талкууланат. Ошондон кийин канча жумушчу керектелери белгилүү болот. Мындан сырткары виза берүү маселеси да каралмакчы. Жапония сырттан жумушчу күч тартуу боюнча жалпы 300 000 орунду сунуштаган. Анткени аталган өлкөдө жумушчуларга муктаждык күч. Ошондуктан пенсия курагындагылар да эмгектенип жүргөнү айтылат. Белгилей кетсек, ушул тапта Жапонияда кыргызстандык 200дөн ашык жаран иштеп жүрөт. Адина Досумбетова, Алтынбек Саакиев, New TV. Жалал Абад облусундагы Майлуу суу шаары дүйнө жүзү боюнча эң кооптуу 10 шаардын катарына кирет. Кала эгемендүүлүк алган жылдан бери каралбай уран калдыктарынан жарандар жапа чегип келет. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында эле кооптуу жерлер көп. Бул тууралуу өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жарандык активисттер менен мамлекеттик тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнүн изилдөөсүндө белгилүү болгон. Кыргызстандын аймактарындагы эл көбүнчө табигый кырсыктардан коркуп, өмүрүн тобокелге салып жашайт, же урандын зыянынан, ден соолугунан ажыраган. Ошондой эле жарандар конфликттерден кооптонот жана аларды миграциялык агым тынчсыздандырат. Бул маселелер жарандык коомдун 1 жылдык экспертизасынын жыйынтыгын чыгарган форумда айтылды. А эгерде биз ушул бийликти сурамжылаганда, бийликтин мүдөлөрү бүгүнкү күндөгү ошол жергиликтүү адамдар менен мындай бир айкиш келишпейт да. Ар бирөө өзүнчө, мисалы, бийлик аябай ушу жер титирөөдөн корксо, адамдар конфликттерден коркот. Мунун баары тең аябай опурталуу, анткени биз эле аз эле сандагы элбиз. Биз ушу пилотный эл менен бийлик кандай иштей алат, жана горизонталдуу түрдө, жана вертикалдуу түрдө. Мунун баарын тең бийлик колдош керек, анткени бул бийликке коопсуздук баарыбызга керек.
Билим берүү жана илим министрлигинин ишмердүүлүгүн текшерүүнүн жыйынтыгында аталган ведомствого карата 3 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы аракеттенүү жана социалдык чөйрөдө балдар укугун коргоо боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн прокурору Назгүл Жусупова билдирди. Анын айтымында көзөмөлдөөчү орган акчаны мыйзамсыз сарптоону аныктап чыккан. Чыгаша 32 миллион 749 миң сомду түзгөн. Мыйзам бузуулар 5-класстын табияттануу, 6-класстын география боюнча окуу китептерин иштеп чыгууда жана нускалоодо катталган. Натыйжада алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле башкы прокуратура 5-класстын англис тили боюнча окуу китебин нускалоодо дагы мыйзам бузуу фактысын аныктап, ал бирдиктүү реестрге катталган. Ошондой эле тегерек столдо бүгүнкү күндө окуу китептеринин сапаты да ойлондурчу маселе экендиги айтылды. Так вот, учебник один из важнейших. Окуу китептер донорлордун айтканы боюнча даярдалат. Алар мисалы басмаканалар баш тарткан шарт талаптарды коюшат. Азыркы кырдаал ошондон келип чыкты. Жакында эле Билим берүү министрлиги башталгыч класстар үчүн окуу китептерин тираждады. Мекеме бизге кайрылып, китептерде ката жок экендиги боюнча кепилдик бергиле деп суранды. Окуу куралдарын карап жатып биз жүздөгөн эмес, миллиондогон каталарды таптык. Тоң Токой чарбасы алдыңкы жылдары Сары Булак тилкесинен 600 гектар таштак жерди өздөштүрүүнү пландоодо. Буга чейин 40 гектарын ишке киргизген. Ошондой эле Кара Тала тилкесинен 600 гектар жер иштетилип, өрүк көчөттөрү тигилген. Максат айлана чөйрөнү көрктөндүрүү менен бирге экологияны сактоо жана калкты жумуш менен камсыз кылуу. Тоң Токой чарбасынан Дүйшөн Шаршенбеков баяндайт. Тоң районунун Каратала аймагындагы миңдеген гектар жер суу жетпегендиктен жана таштак болгондуктан иштетилбей турат. Тоң Токой чарбасы 10 жыл мурун эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен 600 гектарын өздөштүрүп, өрүк көчөттөрүн тиккен. Былтыртан бери алгачкы түшүмүн бере баштады. Өрүк бактары алыс эмес жерден сордурулуп чыккан суу менен сугарылат. Иштетүүгө берилгенден кийин эле аянттарды жергиликтүү тургундар ижарага алышкан. Акы үчүн гектарына 500 сомдон 5000 сомго чейин төлөшөт. Канчалык таш көп болсо жана суу тартып келүү кыйынчылык тудурса, ижара баасы да ошончолук арзан. Озыр какырап жатканда таш болчу. Анан мына тигип элдин арендага берип, ошо арендаторлордун күчү менен мындай чоң коюп, анан эми бул сууну болсо бияктан насос бар, ошол жактан алып сугарат. Таштак аянтты өздөштүрүү менен кошумча жумушчу орундар түзүлдү. Жерди ижарага алып иштеткен тургундар аз да болсо пайда таап, үй бүлөсүнүн социалдык жана экономикалык абалын жакшыртып алууга жетишти. Учурда ишкерлер өндүргөн өрүктөрүн Орусияга жана Казакстанга экспорттоодо. Ошол эле учурда мамлекеттик бюджетке да пайда келтирүүдө. Экологиялык, экономикалык жана социалдык жактан дагы колдоо десек болот. Себеби экономикалык жактан бул өзүнүн үй бүлөсүн багып атат. Экологик жактан жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Социалдык жактан болсо мамлекетке ижара акысын төлөп, ушундай жардамдарды алат. Ошондой эле Сары Булак тилкесинде иштетилбей жаткан 1000 гектардын 40 гектары өздөштүрүлүп, терек көчөтү тигилген. Тилке деңиз деңгээлинен 2600 метр бийиктикте жайгашкандыктан бактын ушул түрү гана өсөт. Сугаруу маселесин чечүү үчүн Тоң Токой чарбасынын кызматкерлери өз күчтөрү менен Сары Булак капчыгайынан канал тартып келишкен. Учурда калган 600 гектарды иштетүү үчүн 6 чакырымдык канал куруу боюнча долбоор Дүйнөлүк банкка сунушталган. Колдоо тапса, жакынкы жылдары жүзөгө ашмакчы. Бошураак жерлерге улам толуктап көчөттөрдү отургузуп турабыз да, 1 жылдык көчөттөрдү. Анан уламкысын улам көбөйтүп турабыз дагы. 1 жылы бул жерди бутасак, эмдиги жылы ошол жаңы тиккен жерибизди бутап. Андан былтыр болсо биякты бутап. Ушинтип улам жылда келип бутап турабыз да буларды. Анан бул өстүргөнгө аябай көп эмгекти талап кылган. Билесиздер да. Бияк аябай кургак болгон үчүнчү. Чындыгында таштак, суу жетпеген аянтка көчөттү өстүрүү талыкпаган эмгекти талап кылат. Көчөттөр үчүн климаттык шарт өтө маанилүү. Өсүп кете албай куурап калган учурлар дагы кездешет. Мындайда алардын ордуна жаңысы тигилет. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ, Ысык Көл облусу.
Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарлардын тукум курут болуп кетүү коркунучу жогору. Ошол эле учурда кызыл китепке кирген жаныбарлар менен канаттууларга аңчылыктын басаңдабай жатышы алардын санынын азаюусуна таасирин тийгизүүдө. Мындан улам Токой чарба кызматкерлеринин иштөө шартын жакшыртуу зарыл. Аз маянага карабай, колдо бар техникаларды колдонуу менен браконьерликке каршы турууда. Жапайы жаратылышты коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүн утурлай алдыңкы Токой чарба кызматкерлерине агенттик тарабынан алкыш жарыяланып, ардак грамоталар, төс белгилер менен тапшырылды. Иш-чарада аймактардагы Токой чарба адистеринин иштөө шартын жакшыртуу аракети көрүлүп жатканы айтылды. Ушундай мыйзамсыз аңчылык боюнча аркара аталган кишини кармаган учурда ушул мылтык такап мыйзамсыз аталган аркарды ошо төлөбөйм, акчам жок, миллион сомду төлөгөнчө атып салам деген ушундай чоң неме болгон. Келечекте булардын эмгегин баалаганга дагы биз кадамдарды шилтеп атабыз. Быйыл ушу эгерлерибиздин айлыгын бир көбөйтөлү деп максат койдук. Өкмөтүбүз колдоп атат. Ушу ишти ишке ашырып алсак, буларга чоң бир мындай дем болуп калат да, айлыгын көтөрүп берсек. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.